Так, саламатсыңарбы? Сабакты баштайлы. Арифметиканын негиздери дейт. Азыр биринчи жөнөкөй эле мисалдардан баштап чыгара баштайбыз, балдар. Силер дагы мен менен параллельный эле чыгара баштагыла. Мен менен тең ылдамдыкта чыгара турган болсоңор, анда аябай жакшы. Эми тесттерди иштеткенбиз. Силер менен биз 2 январдан баштап, бир ай убакыт бою математиканын базасын чыгардык. ЖРТ марафон деген курс жеке кабинеттен көрөсүңөр. Эми бул экинчи бөлүмдө чыгарып баштадык силер менен. Экинчи бөлүмдө бул жерде жалаң тесттер менен иштеп баштайт экенбиз. Бул жерден өтө көп методикаларды мен силерге көрсөтүп берем. 9,1 суроо. Балдар эсиңерде болсун, могул бир эсепти, мондай берилген бир эсепти 1,5 мүнөттө чыгарып бүтүшүбүз керек да. Негизи өз алдынча иштесеңер, ошол максимум 2 мүнөттө иштеп бүткөндөй үйрөнүшүңөр керек. Биринчи эсеп демек 9,6 көбөйтүлгөн 11 түйүнтмасынын мааниси төмөнгүгө барабар деп, ушул варианттардын кайсысына барабар экен. Демек биз 9,6-ны 11-ге көбөйтөбүз. Bir жерде 6, 6, bir жерде 9, 9, bir жерде 6, 6, bir жерде 9, 9. Демек, кошобуз, кошобуз, 6 өзү түшөт, 9-га 6-ны кошсок 15 болот бир көңүлдө, андан кийин бир көңүлдө болуп калдыбы? Анан ошол көңүлдө бул 9-га кошсок 10 болот. Анан могул үтүрдөн кийинкилерди санайбыз. Үтүрдөн кийин бир эле сан болгон үчүн аягынан бир санды коюп, 105,6 туура жообу В болот экен. Биринчи эсебибиз оңой эле чыкты. Так, анда улантабыз. Кимдики В чыккан болсо азаматсыңар. Экинчи мисалды иштейли, балдар. Төмөндөгү барабардыктардын кайсынысы туура эмес дейт. Суроого аябай көңүл бурабыз. Бүгүн мен ошол окуу борборго бардым эле, балдарга ошо интенсивный курска математиканы өткөнү бардым. Анан ушул эсептерди чыгарып атсак. Балдар, суроону түшүнбөй эле туура эмес, эсепти туура чыгарып эле, анан суроолорду туура эмес түшүнүп алып эле, туура эмес иштеп коюп атышты да көбүч, тесттеге көнбөгөн үчүн. Так, анан ошондой учур жылда эле болот, окуучулар менен мен иштегенде, ошол тесттердин суроолорун түшүнбөй эле туура эмес белгилеп алышат да. Демек, балдар эсепти чыгарганды билүү бул өзүнчө экен. Анан туура жоопту дагы белгилей билүү бул дагы өзүнчө бир техника да, мындай бир билим. Анан мен көбүнчө окуучуларга айтам, кандай чыгарсаңар ошондой чыгаргыла, кыскасы белгилегенде туура жообун белгилегиле депчи тамаша иретинде айтып коем да. Төмөндөгү барабардыктардын кайсынысы туура эмес дейт. Туура эмес десе, туура эмесин издейбиз, туураларга тийишпейбиз, макулбу? Туура эмес деп атат. Ошондо 13-тү 19-ту 13-кө көбөйтөт экенбиз, 3 жерде 9 жерде 3 27 2 көңүлдө, 3 жерде 1 3 2 көңүл менен 5 болот, 5 жерде 9 9, 1 жерде 1 1 болот, ошондо 7 өзү түшөт, 5-ке 9-ду кошсок 14 бир көңүлдө 2 болот экен, 247 туура экен. Демек бул жооп катары кабыл ала албайбыз, 14-түн квадраты 496 болот беле? 4 жерде 4 16 бир көңүлдө, 4 жерде 1 4 бир көңүл менен эмне болот? 5 болот, 5 жерде 4 4, анан 1 болот, мына 4 196. 196 туура болуп атат. Бул жооп дагы туура эмес болуп калат экен. Бардыгы туура эмес деген жооп дагы туура келбейт, балдар. Себеби экөө уже туура болуп атса, туура эмес дегенге болбой калат. Демек бул жооп да болбой калды. Анан мен бул жоопту көрүп атам. Бул өзү туура болуп калат. Себеби бул дагы. Бирок бул жерде, балдар, мен бир нерсени көңүл бурбай эле иштеп койдум. Бул эсепти башкача дагы иштесек болот эле. Мен силерге кыскараак жолун дагы көрсөтүп берейин. Себеби мен туура эмес дедим дагы, анан жоопторун карабай туруп эле биринчи эсептен баштап иштеп баштаган үчүн ушундай көрүнүш болду. Бирок эгерде биз карай турган болсок, бул жердечи
Мисал үчүн могул в жообун мисал үчүн дароо эле карай турган болсок, могул туура эмес экени дароо эле көрүнүп турат да. Себеби бул 1,8 квадраты деп турат. Анан 1,8 квадраты болгондо бул сөзсүз жок дегенде 3,24 болуш керек эле да, мисалы. Себеби бул жерде бизге кандай мисал берилип турат? Бүтүн сан берип коюптур. Бул жерде бөлчөктүн квадраты сөзсүз эмне болуш керек эле? Бөлчөк чыгыш керек эле. Ошондуктан биз в туура эмес экенин дароо эле тапмакпыз, мисал үчүн. Анан бардыгы туура эмес дейт. Бардыгы туура эмес болуш үчүн анда буларды дагы бирок кайра текшерүүгө туура келмей экен. Бирок ушундай ыкмасы бар экен, туура эмес жооп сразу көрүнүп калат экен. Бирок бул жерде дагы буларды да биз точно билбегендиктен аны дагы көбөйтүшкө туура келип калат болчу. Так, комментарийлерди окуйлу. Так, балдар, угулбай атат дейт, айтып койгула, баягы вызов через интернет кылсын, же болбосо чыгып кайра киргиле деп айтып койгула. Так, андан кийинки эсепти чыгаралы, балдар. Үчүнчү эсепти чыгарабыз. Пока жеңил эле эсептер болуп атат, бирок силер карап техникаларды үйрөнүшүңөр керек. Азыр техникаларга да жетебиз, аябай жакшы мисалдар бар. Төмөндөгү барабардыктардын кайсынысы туура дейт. Кайсынысы туура дейт. Бардыгы туура дейт. Балдар, могу жерге мен силерге көңүлүңөрдү бурайын. Г жообуна бардыгы туура дейт. Эгерде биз азыр чыгарып баштайбыз. Эгерде биринчи анан экинчиси туура боло турган болсо, могул үчүнчүсүн текшербей туруп бардыгын туура дегенге белгилесе болот. Себеби эгерде экөө туура болсо, бардыгы туура деген жооп турса, анда үчүнчүсү да сөзсүз туура болуш керек. Ушундай эреже бар да тестттердечи. Ошондуктан биз силер менен чыгарып баштайбыз. Мисал үчүн, могул жерде мен мына бөлгүм келбей атат монучу. Ошондуктан мен просто В анан Гны Б анан Вдан текшерип баштайм. Себеби мен азыр мону бөлгөндө кичине узагыраак убакыт алчудай сразу эле сезилип атат. Ошондуктан Б менен Вдан иштеп баштайм. Көрдүңөрбү? Эсептерди иштегенде дагы жоопторду мындай карап, бир сыйра көңүл буруп анан чыгарышыбыз керек экен. 3,5ти мен квадратка көтөрсөм, көбөйтүшүм керек болот. 5 жерде 5 25 2 көңүлдө, 5 жерде 3 15, 2-ни кошсом 7, анан бул дагы ушундай болот, 5 12 бир көңүлдө, 8 9, мындай болуп калат экен, 1 2 1 2 деп туруп, кайсынысы туура дейт? Значит, бул туура эмес экен. Анда могу бардыгы туура деген жооп өзү дагы туура эмес болуп калат, себеби кийинки демек оңоюраак мага Вны көбөйтүп ийиш кичине жеңилирээк бөлгөнгө караганда. Ошол себептен эмне кылам? Муну дагы көбөйтүп кое берем, балдар. Түшүнүп атам, чыгарып бүткөндөр дагы бар. Бирок мен бул эсепти толугу менен чыгарып силерге көрсөтүп берейин, Значит, 5 жерде 5 25, 2 көңүлдө, 5 жерде 6 30, 30га 2-ни кошсок 32 болот, Анан 6 жерде 5 30, 3 көңүлдө, 36 39 3 көңүлдө, 5 2 12 бир көңүлдө туура экен. Мен чыгарсам Всы туура чыгып калды, анда мен А жообун текшеришке кажет барбы, балдар? Комментарийге жазгылачы. Мен силердин оюңарды угайын. Мен мисал үчүн чыгарып, В туура болуп калды. Так, Б туура экен дейт. Так, көбөйтү В туура дейт. Жок, Б дейт, Г дейт, А дейт. Так, мен азыр дагы бир текшерип коеюн, бул жактан азыр. Дагы бир текшерейинчи. Ката чыгып калды экен, Бсы туура. Мен Бны деле көбөйттүм эле го. Так, 5 жерде 5 25, 2 көңүлдө, 5 жерде 6 30 32 болот, мындай болобу? 6 жерде 5 30,
3 көңілді. Ал жерде 6, 36, 39 болады бұна. 5, 2, 12, 1 көңілді, 42, 1, 2, 1, 2, 42 бүтін 125. Демек, высы тура болады. Так, тура лекен. Б-ны тура емес көбейтіп алдыңыз дейбі? Б-ны. Мен Б-ны тура емес іштеп қойдым дейсіңер бі? Так. Егер аны тура емес іштеп қойған болсам, ол шындай болып қат. Мен бір текшеріп қойын, жұта оны тура емес іштеп қойдым оқшайды. Так. 5 жерде 5, 25, 2 көңілді. 5 жерде 3, 15, 17 болады да. 3 жерде 5, 15, 1 көңілді, 9, 10 болады кені. 5, 12, 1 көңілді, 2, 1. Ауа. Тура емес қошып қойды. Анда бұл деле тура кен. Значит, екеуі тура болса, анда гыс болады, бардығы тура. Демек, егерде мен екеуіні шығарып, екеуі тең тура болса, бұл жерде бардығы тура деген жоопты мен автоматически таңдап қойсам болады кен. Так, рахмат балдар. Мұны іштеп қойдық. Улантауыз. Так, улантауыз. Төмөндөгү барабардыктардын кайсынысы туура эмес дейт. Демек, biz буларды дагы чыгарат экенбиз, анан туура эмесин тандашыбыз керек болот экен. Бирден иштейбиз. Демек, 1,8 бөлүнгөн 50 дейт. Бөлгөндө биз бул жетпей атса, мисалы үчүн, бул жагы чоң болсо, муну бирге жылдырып алабыз. Сөзсүз үтүрдү бирге жылдырсак, бул жака 0 коюлуш керек. Анан 18 50ге жетпейт балдар. Ошондуктан мен бул жака 0ды берсем, анда бул жака дагы бир 0 коюлуш керек болот. Ошондо мен 180ди 50ге бөлүп калат экенмин. 3төн берсем, 50-ні 3кө көбөйтсөм 150 болот. Анан буга дагы бир 0 кошобуз. Бирок биринчи уже бул жака 0 кошкондон кийин болду, бул жака кошулбайт. Себеби башында үтүрдү жылдырып атканда бир жолу эле 0дөрдү кое алабыз, андан кийин коюлбайт. 6да берсем 300 болот экен. Демек, бул туура болот экен. Бизден кайсынысы туура эмес деп сурап атат. Ошондо могул бир туура эмес деген могул жооп өзү кетет сразу эле. Себеби бул туура болду. Андан кийин 45тин квадратын сурап атат. Экинчи 45ти дагы биз тез квадратка көтөрөт экенбиз. Балдар, мен силерди эмнеге көңүлүңөрдү бургум келип атат? Демек, силер могул элементарный көбөйтүү бөлүү амалдарын автоматизмге жеткиргенди үйрөнүшүңөр керек экен. Бул тууралуу биз баягы математика 0дөн баштап курсун өткөндө мен толук ал жактан да көп көңүлүңөрдү бурдум. Аябай автоматтык түрдө тез бөлүп көбөйткөн ыкманы өздөштүргүлө балдар, макулбу? Анан көп окуучуларда айтышы мүмкүн, мен көбөйткөндү билем де, мен мындай эсепти чыгарып эмне кылам депчи, чыгарыш керек. Анан өзүңөрдү минутага коюп, 1,5 минутада, 2 минутада иштеп бүткөндөй болушуңар керек экен. Так, 5 жерде 5, 25, 2 көңүлдө, 5 жерде 4, 20, 22 болот да. 5, так, андан кийин бул дагы мындай болот. 7, 4, 2. Значит, 2 меники башкача чыкты бул. Значит, 2475 чыгып атат. Бул жерде болсо мына 2 туура эмес экен. Так, кайсынысы туура эмес деп атат. Так, эмне болуп калды? 5 жерде 5, 25. Так, 2 көңүлдө. 5 жерде 4, 20. 2 менен 20, 225 болсо, 5 жерде... Мен муну автоматически эме кылып койдум, могу жерден баштап. Зеригип койгондон терс таасири тийип атат да, себеби мен 45 деп, бул 5ти көбөйттүк, анан мен 4түкүндө 225 деп жазып койбодумбу? 4 жерде 5, 20, 2 көңүлдө, 4 жерде 4дөн 6, 2 көңүл менен 18 болот, кошо турган болсок 5, 2, 2ге 8 кошсок 10, 1 көңүлдө. Демек, бул дагы туура экен. Андан кийин, так, кайсынысы туура эмес дейт. Значит, бул дагы туура чыкты.
Үчүнчүсүн текшеришибиз керек балдары. 11'de эмне кылабыз? 0,100'дан 11'ге көбөйтсөк, bir жерде 1, 1, bir жерде 1, 1. Анан 1'ди көбөйтөм, bir жерде 1, 1, bir жерде 1, 1. Анан 0'ду көбөйтөм, 0, 0. Кошобуз бардыгын. 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 2. 1,121. Му астындагы 0 жазылбай калат. Бул деле туура экен. Кайсынысы туура эмес дейт? 3 тең туура болсо, анда 4-үнчүсү эмне болушу мүмкүн? Уже туура эмес болушу мүмкүн. Себеби биз чыгарып коелу муну до конца. Так, азыр досканы өчүрө коеюн, Так, 321'di эмне кылабыз? 5ке бөлүшүбүз керек экен. Ошондо 32'ni алам, 6'дан берсем 30 болот, 2 түшөт, 1 түшөт, 4'төн берсем 20 болот, 1 болсо 2'ден берсем 10 болот. Ошондо бул толук эле бөлүнүп калды, көрдүңөрбү? Бул жерде бүтүн бар экен, 6,42. Бул жер эч кандай эмеси жок эле, толук эле бөлүнүп калды. Так, бул жерде 64 бүтүн болуп чыгат. Могул жерден 1 болуп, 1 калгандан кийин 0'ду бердим. Мен ошондо бул жака үтүр коймокмун. Могул жерде үтүр туура эмес болуп калыптыр. Демек, 4 Б'сы болуп калат экен, 4. Так, комментарийлерди окуп коеюн. Үтүр белгиси коюлат дейт. Ооба, туура. Үтүр белгисин койдук, туура. Ошондо биздики 64 бүтүн болду. Бул жерде болсо, жообунда 6,142 болуп калган экен. Так, улантабыз. Балдар, суроолоруңар болсо, кол көтөрсөңөр. Так, Мира кол көтөрүп атат. Мира, сурооң болсо берсең болот. Так, Мирада суроо жок экен. Азизбек сурооңду берсең болот. Саламатсызбы? Саламат. Mo тест талдайбыз го. Ооба. Ошол тестти, мисалы үчүн башка бир окуучу сизге WhatsApp'тан жөнөтүп туруп сунуштап, эгерде сизге көңүлүңүзгө жакса, ал тестти талдай алабызбы? Талдасак болот, балдар, бирок башка жана окуу борборлордун китептери болуп калса, мен талдаганыма болбой калат, себеби алардан разрешение сураш керек да. Себеби окуучулар көп эле жанакы эмени мен түз эфирде талдап койсом, алардын китебинче, то есть мен разрешение алмайынча болбой калат да, ошол себептен. Мектептерде талдана берет, себеби ал жактан видеого жазылбайт да, бул жактан видеого жазылат да, ошол себептен. Сизге биринчи көрсөтүп көрүш керек. Көрсөтүп көрсөңөр болот, ооба. Көрсөтсөңөр, талдасак талдайбыз, бирок биринчи могул китепти толугу менен талдап бүтүшүбүз керек. Эгерде силер ушул сабактарды толугу менен көрсөңөр, любой китеп жанагы орто боюнча көп окуу борборлор бар. Ошолордун китептерин любойун эле чыгарасыңар да, могул китепти толук бүткөндөн кийин буюрса. Макул. Так, андан кийин Кадырбек сурооңду берсең болот. Агай, колонка менен иштеген тесттериңиз деле барбы же только бардыгы коштуу менен айрыбы? Колонка менен иштегендер бар. Аларды жеке кабинетке жүктөп койдук. Чыныгы тесттерди талдайбыз деген курсту ачсаңар, ошол жерде колонкалар бар. Так, башка суроо жок, Ортодон мен бираз токтоп суроолоруңарга жооп берейин. Так, эми бул эсепти чыгардык. Так, улантабыз. 5-нчи мисалды иштейли. Пока эми татаал мисалдарга келе элекпиз, бирок акырындык менен татаалдап жүрүп отурат балдар. Анан аябай кызыктуу эсептерге да келебиз. Буюрса бүгүн балдар 2 сабак өтөбүз, буюрса. 2 сабак өтөбүз. Азыр могу сабак бүткөндөн кийин дагы улантабыз. Кимдин, башкача айтканда, силердин тил менен айтканда, кимдин духу жетсе, сабактын аягына чейин отурсун. Кимдики чыдабаса, жеке кабинеттен кирип, бөлүп көрүп аласыңар. Бул китепти мен
видеого толук иштей элекмин, ошол себептен силер менен түз эфирде толук иштеп салайын деп атам. Ошондуктан бүгүн көбүрөөк отурабыз. Бүгүн дагы буюрса эртең мүмкүнчүлүк болсо, эртең дагы түз эфирден жолугабыз. Ушул китепти эртерээк бүтүрүшүбүз керек. Эми балдар карагыла, бул жерде квадрат болуп турат, каша берилген экен. Эгерде мына могул эсепти ким чыгара албай, туура эмес чыгарган болсо, жеке кабинетке кайтасыңар дагы, жеке кабинеттин ичине кирип, ондук бөлчөктөрдү, жана ондук бөлчөктөр деген теманы ачасыңар да толугу менен үйрөнөсүңөр жеке кабинеттен. Түшүнүңөрбү? Ушул эсепти ким туура эмес чыгарган болсо, ким туура чыгарган болсо нормальный. Мен ар бир эсепти айтып турам, кайсы темага кайтышыңар керек, эгерде туура эмес чыгарган болсоңор. Так, эң биринчи көбөйтүүнү биринчи иштейбиз. 11'de мен 1,4'кө көбөйтөм. 4 жерде 1, 4, 4 жерде 1, 4, 1, 1, 5. Анан үтүр бул жакка автоматически коюлат, себеби бул жакта үтүр дөң кийин 1 сан болгондуктан аягынан 1 санды тандайм дагы, эме кылып коем, үтүрдү коюп коем. Так, улантабыз. Анан 15,4'төн эмне кылам? Экинчи амал кемитүүнү аткарышым керек. 0,4'тү кемитсем 15 өз эле калат, 15 калат. Анан 15'тин квадраты даражалар таблицасын ким жаттаган болсо, автоматически билет, ал 225 болот, Көрдүңөр, даражалардын таблицасын жаттаганда, эсептерди чыгарганда ушундай учурларды аябай орто учурунда убакытты үнөмдөөгө жардам берет экен. Ошондо 225'тен 200'ды алсак 25 калат, А жообу туура болот экен. Демек, кимдики туура эмес болсо, жеке кабинетке математикага киришүү деген курсту ачасыңар дагы, ондук бөлчөктөрдүн башынан баштап аягына чейин толук кайталап чыккыла. Так, чаттагы суроолор 25 чыгат дейт. Ооба, балдар, мен эсеп чыгарып атканда карабай калып атам. Бирок силер азаматсыңар, туура чыгарып атасыңар. Агайыңардын катасын да табасыңар, азаматсыңар. Так, улантабыз, Так, улантабыз. Анда кийинки эсеп 6-чы мисал. 6-чы мисалды иштейбиз. Мен менен жарышып иштейсиңер, ким туура чыгарып аткан болсо азамат, 5 автоматически. Так, андан кийин. Так, балдар, муну мындай чыгарсаңар болот. Экөөнү биринчи кошосуңар, чыкканын кемиттебиз. Бирок мындай ыкма өтө узун болуп кетет, балдар. Ошондуктан мен силерге башкача ыкманы көрсөтөм. Могул жер көбөйтүү болуп тургандыктан кашаны ачып жиберебиз, балдар. Кашаны ачып жиберсеңер, эсебиңер тезирээк чыгат экен. Ошондо 2ден 1'ди эмне кылабыз? Кашаны ачып жибергенде 24'тү буга, анан буга көбөйтүшүбүз керек болот. Ошондо 2ден 1 көбөйтүлгөн 24 плюс 0,125'ти, балдар. Эгерде силер жеке кабинеттен математика киришүү курсун көрө турган болсоңор, булар аябай көп кездешкен сан болот. Бул 8ден 1'ге барабар экенин жаттап деле калышыңар мүмкүн болот, эгерде эсепти көп чыгара берсеңер. Бирок, мисал үчүн бул 1000ден 125 болот. Анан муну эгерде биз кыскартып жибере турган болсок, 8ден 1 болуп калат бул. 8ден 1 көбөйтүлгөн 24. Бирок силер эгерде бул 0,1000ден 125 8ден 1'ге барабар экенин билбей калган учур болсо, анда муну жөн эле 0,1000ден 125 көбөйтүлгөн 24 деп эле жазмаксыңар. Просто мен билген үчүн эсеп көп чыгара берсеңер көнүп каласыңар да. Ушул ортодо көп кездешкен эсептерге кирет, балдар. Мен силерге дагы бир секретти ачып коеюн. Ортодо көп кездешкен цифрлар бар экен тесттерде. Ошолор тууралуу мен силерге дагы айтып кетем. Ошолорду жаттап алсаңар жакшы болот да. Келечегиңерге жакшы болот. Орто учурунда эсепти тез чыгаранга. Андан кийин минус кетип атат, 6дан 1 көбөйтүлгөн 24 деп биз ачат экенбиз. Ушинтип ачабыз. Андан кийин эсепти чыгара беребиз. Так, эми эмне кылабыз? Бардыгына 24 болуп калгандан кийин 24 менен бул кыскарып кетет дагы 12 болуп калат, Кыскартуу, кыскартканды мен азыр кыскартып атсам, ким түшүнбөй атса,
жеке кабинетке кайра киресиңер, математика киришүү бөлүмүн ачасыңар дагы бөлчөктөрдү кыскартуу деген теманы карашыңар керек. 8 менен 24 кыскарат 3 болот, 6 менен 24 кыскарат 4 болот. Ошондо 12, бул жерде 12-ни 1ге көбөйтсөк 12 эле болот, плюс 3 жерде 1 канча болот? 3 болот. Анан 4 жерде 1 4 болот. Чыгарабыз. 12-ге 3-тү кошсок 15, 4 алсак 11 болот. Демек туура жооп 11 экен. Көрдүңөрбү? Мен силерге бул жерден кандай ыкманы үйрөттүм? Кашаны ачып жибергиле. Муну мектептен үйрөтөт силерге, бирок силер ага көңүл бурбайсыңар, чынбы? Окуучу көңүл бурбайт. Адам негизи эле көңүл бурбайт андай жөнөкөй нерселерге. Бирок орты түзгөн адамдар билет силердин көңүл бурбашыңардан, именно ошого көбүрөөк убакыт коротот дейт дагы, ушундай эсеп берет. Эгерде силер муну 2ден 1ди муну бөлчөккө айландырып, жалпы бөлүмгө келтирип, баягыдай иштеп отура турган болсоңор, сөзсүз бул эсеп силердин убактыңарды жеп коет. Демек, ой ортодо эсептер эки максатта берилет экен да. Биринчиси билимди текшерет, экинчиси жөнөкөй болсо убакытты жейт. Эгерде окуучу туура эмес жолго түшүп ала турган болсо, аны чыгара берип 3 мүнөт, 4 мүнөт убактысын кетирип кое турган болсо, болду, уже алар максатына жеткен болот да. Силер убактыңарды кетирдиңер, анан сөзсүз кийин эсептерди чыгарганга үлгүрбөй каласыңар. Убакыт кеткенде адам шашат дагы, анан эптеп-септеп белгилей баштайт экен. Демек, ушундай ыкманы колдонот экенсиңер. Так, комментарийлерди бир сыйра окуп коеюн, анан улантабыз. Так. Туура жообун табышыптыр, ооба. Ооба, 11 болот дейт. Ысы туура азаматсыңар. Пока жакшы, бардыгы жакшынакай эле кетип атат. Так, бул жерде эмне бар дагы айта кетчү. Так, кол көтөргөн балдар бар болсо, жооп берейин. Эч ким кол көтөрбөй элекен. Так, Мира, суроом болсо бер. Микрофонду күйгүзүп. Суроо жок. Случайно кол көтөрүлүп калыптыр, баягы мен айткандай. Агай, бул жооп берем деп атат дегенчи. Соткаңар колуңарды көтөрүп коет атат окшойт автоматически. Баягы кече күнү бир окуучу айтты, агай өзү эле кол көтөрүлүп кала берет экен бул Zoom'дан депчи. Так, анда улантабыз. Өзү көтөрүлсө мейли эмне кылабыз? Так. 7-нчи суроо. Так, комментарийлер кетип атат. 2 саат дейби? Асы дейт. Всы дейт. Гсы дейт. Балдар жоопторду берип атат. Залкар бүгүн сабакта отурганда, ошон үчүн калп эле бияка жазып кыйын болуп атат, Түшкө чейин сабак болгон жана чыгарганбыз. Бирок туура чыгарган Залкар, туура чыгарган, азаматсың. Жөн эле тамашалап атам. Асы дейт. Ооба, асы дагы туура балдар, асы дагы туура. Бирок бүгүн ошол эртең менен деле сабак болгондо ошону деле байкадым. Негизи жылда деле муну көрөбүз да, анан балдар мындай жооп туура чыкса жаман сүйүнөт да, анан колу туура жоопту көргөндөн белгилеп салат дагы туура эмес болуп калат да. Бул жерде асы деп турат, бирок гда а жана в жооптору туура деген вариант бар да, балдар. Демек, асы туура экенин көзүңөр жетип атса, бардык жоопторду бир сыйра окуп чыгышыңар керек. Бул эсеп жөнөкөй көрүнгөн менен, ал тестологдор, силер шустрый болсоңор, алар силерден да шустрый. Алар аябай сонун түзөт тесттичи. Көрдүңөрбү, могу тест кандай түзүлгөн? Асы сразу эле туура жооп биринчи коюп койгон ито. Анан бирок силер бардык вариантты бир сыйра окуп чыгышыңар керек. А жана В жооптору туура деп атат мына. Демек 2,35 чыгышы мүмкүн экен. Анда текшеребиз. Бирок биринчи неме кылалы, кашаны ачып жиберели жана мен үйрөткөндөй. Кашаны ачып ийсек 0,11 көбөйтсөк 10го үтүр 1ге жылып калат, анан кошулган 8ден 1ди эмне кылабыз? 8ден 1ди 10го көбөйтүп коебуз. 10го көбөйтө турган болсок, бул мындай эле болуп калат,
8'den 10 ekönü 2'ge кыскартып берели. 2'ge кыскартсак 4, 5 болуп калат. Эмне болуп калат экен? 4'төн 5 болуп калат экен, 4'төн 5 болуп калат. 5'ти 4'кө бөлүп койсок болот, балдар, бөлүнүп кетеби? Же бөлүнбөй калабы? Мен 10'дук бөлчөк болот бекен көрөйүнчү, бөлүнсө бөлүп салалы. 5'ти 4'кө бөлсөк, 5, так, канчадан беребиз? 1'ден берем 4 болот да, 1, 0, бүтүп коюлат. Так, 5'тен 4 болуп калды. Так, андан кийин 2'ден берейин, бул жер 2 болот, анан 0 берилет дагы. Так, 5'тен берсем, 5 жерде 4, 20 болот, бөлүнүп атат мына. Эми ошондо 1,1 плюс 1,125 болуп атат, балдар. Буларды биз мындай эле кылып кошуп коебуз. Кошсок 5 өзү түшсө, 1'ге 2'ни кошсок 3 болсо 2, 2,135 бул жооп чыгып атат. Анан, значит, бул жооп туура болгондуктан кийин мен ойлоном да, бул жерде карасаңар 10'дук бөлчөк түрүндө жазылган, бул жерде аралаш бөлчөк түрүндө жазылган. Демек 2,135'ти мен бул жака мисалы үчүн мындай кылып жазып туруп, буларды 5'ке кыскарат, 5'ке бөлө турган болсом 35'ти канча болот? 7 болот. 100'дү 5'ке бөлсөм 20 болот. Демек бул жооп да туура экен. Демек Г'сы болуп калат экен. А жана В жооптору туура. Көрдүңөрбү? Бул жерден дагы эсеп жөнөкөй болсо дагы ОРТнын эсептери кандай болот? Өтө шустрый болот экен, хитрый эсептерди түзөт экен. Шустрый эмес, хитрый эсептерди түзүшөт экен. Ошондуктан биз алардан да хитрый болуп, эрте даярданып атабыз. Булардын бардыгын өздөштүрүп үйрөнүшүбүз керек экен. Эгерде ким ушул теманы иштей албаган болсо, бөлчөктөр жана 10'дук бөлчөктөр темасына кайтып, ошол темаларды жеке кабинеттен өздөштүрөсүңөр. Так, балдар, азыр, так, 1 мүнөт.